dünyanın baktısı, takva momun ayal. Momun ayalдар başka ayaldardan ayırmalanıp duruşat. Adamda har qanday kulk мүнөз болот эмеспи? Ошол эң жакшы kulk мүнөзгө ээ болгон аялдар да момун аялдар. Мындай аял күйөөсүнүн Аллахка моюн сунуусуна жан дили менен колдоо көрсөтүп, күйөөсүнүн көңүл кушун сергитип, өзүнүн баардык иштери менен аны канаттандырат. Аллахтын элчисинен ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Bir жолу минтип сурашкан. Кандай аял эң мыкты аял болуп саналат? Пайгамбарыбыз ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Күйөөсү аны караганда кубанычка бөлөгөн. Күйөөсү бир нерсени буйруганда ага моюн сунган. Эгер күйөөсүнө, аялынын өзүнө же күйөөсүнүн өзүнүн мүлктөрүнө тиешелүү бир нерсе жакпай калса, ага күйөөсүнө каршы чыкпаган аял деп жооп берген Абу Дауд. Бул хадисте пайгамбарыбыз ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун эң мыкты аялды сыпаттап өттү. Албетте, мындай сыпатка таква момун аялдар гана таква момун аял болсо, бул дүйнө убактылуу пайдаланууга гана берилген нерсе. Ошондуктан бул дүйнөдө пайдаланууга берилген нерселердин ичинен эң мыкты нерсе бул таква момун аял. Муслим. Момун аял ар кандай учурда сабырдуу, чыдамкай, мээримдүү болот. Ар кандай маселени сабырдуулук менен чече билет. Ардактуу сахаба аялдардын бири Сулаймдын, андан Аллах разы болсун, өз күйөөсү Абу Талхадан Аллах андан разы болсун, төрөлгөн жалгыз уулу болгон. Ал ооруп ыйлап жаткан болчу. Абу Талха Аллах андан разы болсун. Эртең менен үйүнөн чыгып бир жака кеткен кезде бала көз жумат. Абу Талха Аллах андан разы болсун. Үйүнө кечинде кайтып келип, уулум кандай деп сурайт. Сулайм Аллах андан разы болсун. Ал мурдакыга караганда бейпил тартып калды деп жооп берет да, анан күйөөсүнүн алдына тамак коюп, аны тойгузуп, анан ал аялы менен төшөктө болуп, аны менен ырахаттанган соң, ошондон кийин гана Сулайм Аллах андан разы болсун. Ага, о Абу Талха, эгерде адамдардан бир топ Аллах Тааладан бир нерсени аманат, карызга алышып, ал нерсе Аллах каалаган убакыт ичинде гана алардын колунда болуп, анан ошондон кийин тигил нерсенин кожоюну аны кайра алып кеткен болсо, алар, башкача айтканда, аманатты сактап турган адамдар капа болуп тынчсыздануусу керекпи же жокпу деп сурайт. Тынчсыздануунун кажети жок деп жооп берет. Ошондо Сулайм Аллах андан разы болсун тиги бөлмөдө Абу Талха Аллах андан разы болсун уулуна карап туруп, чындыгында биз Аллахка таандыкпыз жана ага гана кайтып барабыз деген аятты кайталайт. Таң эрте Абу Талха Аллах андан разы болсун, пайгамбарыбыз Аллахтын ага тынчтыгы жана мактоосу болсун, ага барып Сулаймдын сөздөрүн болгон окуяны айтып берет. Пайгамбарыбыз Аллахтын ага тынчтыгы жана мактоосу болсун, Аллах силерден өткөн түнү разы болду деп жооп берет. Андан бир нече жылдар өткөн соң, Суфияндын айтуусу боюнча, ансарлардын бири мындай деп айткан: мен алардын Абу Талха менен Сулайм 9 баласын көрдүм. Алардын баары Куранды жатка билген хафистер экен. Бул окуядан үлгү алуу керек. Атага өз баласынын көз жумганын угузуудан өткөн жаман кабар барбы? Андай кара кабардан калган жүрөктөгү ис кандай терең? Бул жерде сабырдуулукка да басым жасалган. Абу Талха Аллах андан разы болсун. Бул кайгылуу кабарды Аллахка толук моюн сунуу жана өтө зор сабырдуулук менен кабыл алып, Аллахтын тагдырына каршы чыкпайт. Чындыгында биз Аллахка таандыкпыз жана ага гана кайтып баруучубуз деген аятты айтты. Бул жерде Сулаймдын Аллах андан разы болсун акылмандыгы, таквалыгы да даана билинип турат. Күйөөсү келүү эле уулумдун акыбалы кандай дегенде, Сулайм
Аллах андан разы болсын. Ал мурдакыга караганда бейпил тартып калды деп жооп берди. Караңызчы, кандай гана даанышмандык. Биз сахаба аялдардан, таква аялдардан үлгү алуубуз керек. Анткени алар дин менен жашап өткөндөр жана дин менен жашап жаткандар. Дин бул бактылуулук. Эгерде келечектеги жубай диний амалдарды ак ниеттен аткарууда моюн сунбастык, текебердик, сабырсыздык жана жалкоолук кылып, ыйманы алсыз болуп, өз напсисин жеңе албаса, андай жүрүш турушу менен күйөөсүн эл алдында уят кылып, анын жүрөгүндө кызгануусунун отун жандырып, ошентип күйөөсүнүн жашоосун жан чыдагыс абалга чейин жеткирет. Ошондуктан пайгамбарыбыз ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун, өмүрлүк жар таңдаган кезде анын ыймандуулугуна эң негизги басымды жасоону буйруган. Анткени ыймандуу таква момун аял гана мусулман эркектин баарынын көп тынчын алган. Дин, ыйман, такубалуулук жана башка маселелеринде чыныгы жардамчы боло алат. Сүйүктүү пайгамбарыбыз ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун айткан: кимге Аллах Таала таква аял берген болсо, демек анын дининин жарымына жардам берген экен. Ошондуктан ал эми дининин экинчи жарымында, башкача айтканда, диндин талаптарын өзүм аткара албай калбайын деп Аллахтан корксун. Хаким. Бул хадисте айтылгандай, таква аял күйөөсүнүн динин толуктап турат. Кийин да балдарын өстүрүп тарбиялоодо эң мыкты тарбиячы да болот. Балдарын туура жолго багыттап, Куран үйрөтүп, Аллахты таанытат жана жашоосунда дин менен жашоону үйрөтөт. Балдарына эң сонун үлгү боло алат. Эми гана өсүп келе жаткан балдар айтылган сөздөр эмес, көрүп жаткан нерсесинен тарбия алат эмеспи? Ар дайым күйөөсүн да сыйлап, анын тапкан азык окатына канаттанып, күйөөсүнүн ыраазычылыгын алууга аракет кылат. Анткени ал билет, күйөөсү анын бейиши же тозогу экенин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.